Баткен жергесинде өрүктүн ак өрүк сорту бышып, мол түшүмүн берип турган чагы. Багмандардын айтымында былтыргыга салыштырмалуу аба ырайынын үшүкчүл келгендигине байланыштуу быйыл түшүм аз дешет. Ошентсе дагы Баткен элинин негизги киреше булагы болгон өрүктүн түшүмүн жыйноо иштери кызуу жүрүп жаткан учуру. Биз бул өрүктү бакты 95-96 жылдан бери карайбыз. Şundan beri karayız, yani жылда болгон жылдар жакшы болот. Мында азыр ак өрүктө менде мунун ичинде бир 55 түп бар ак өрүк. Жылда жакшы болот. Азамат Рысов 20 жылдан ашык убакыттан бери багбанчылык менен алектенет. Ушул тапта өрүктүн түшүмүн жыйноо менен алек. Багбандын айтуусуна караганда жылына өрүктөн орто эсеп менен 100 000 сомго чейин киреше тапса болот. Жылда ушул өрүктү карап ушуна киреше алабыз. Эмне кылсак, үй салсак, той салсак да, машина алсак да, основной кирешебиз ушул өрүк. Эми менде ушул жерде 80 сотик, дыйканчар бар, 90 сотик, огороддор бар. Ошол менен бала чаканы багып, киреше кылып келатабыз. Былтыр бул жерден 4 тонна алгам өрүк. Өрүктү терип гана тим болбостон жогору баада сатуу үчүн бирден иреттеп чыгуу зарыл. Бул ишке үй бүлө мүчөлөрү тартылат. Иреттөө милдети каарманыбыздын жубайы Айсулуу Курбанбаевага жүктөлгөн. Мен азыр ушул балдар өрүктү терип алып келип берет, а мен иреттеймин. Муну дагы тапшырганыбызда бизде сорту менен алат да, начарларын албайт. Ошондуктан бизде азыр мында курт жегендери бар, өтө пушуп кеткендери бар, өтө тоңдору бар, ошолор сорттоп алып коебуз. Анан ошолорго жарактуу жакшынасын терип тизип беребиз. Бүгүнкү күндө өрүк сортуна жараша 35 сомдон 50 сомго чейин сатылып жатат. Бул баа өткөн жылга салыштырмалуу 15-20 сомго кымбат. Былтыр ак өрүк 30-35 сомго чейин бааланган. Жергиликтүү ишкерлер өрүктү ички базарларга жана жакынкы Европа өлкөлөрүнө да экспорттой баштады. Казакстан клиенттерге зона коюп сурасак, бизге 50 көтөрбөйт. Алар Москвага эме кылса керек деп. Анан биз да 40 кылып койдук. Эми 50лүк өрүк бөлөк, 40 өрүк бөлөк да. 50 деген өрүк чоң жакшы, эч немеси жок. Анан бизге 40 энди Бишкекке, Казакстанга боло берет. Баткен районунун аймагында 5000 гектардан ашуун жер аянтына көп жылдык мөмөлүү дарактар отургузулган. Өткөн жылы жергиликтүү багбандар 2000 тоннадан ашуун өрүктү чет өлкөгө экспортко чыгарган. Эң негизгisi өзүңүздөрдүн мына Дара айыл өкмөтүнүн чек жаңы жер айылдарында, Төркүл айыл өкмөтүнүн Чоңдол айылдарында бүгүнкү күндө эрте бушуучу абрикос ашкана сортуна өрүктөр жыйналып башталып атат. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, дыйкан фермерлер тарабынан бышкан ак өрүктөрдү үзүп, келген ишкерлер өздөрү ошо даярдап атышат. Баткен облусунун аймагында 10 000 гектардай өрүк аянты бар. Анда 20дан ашуун сорту отургузулган. Облус боюнча жылына өрүктөн түшкөн орточо киреше 8 миллиард сомдун айланасында болот. Айжан Кубатбек кызы, Назгүл Абдрахманова, Куштарбек Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.